Көпчүлүк учурда тез жардам өрт өчүрүүчү унаалары чакырууларга же кырсык болгон жерлерге кечигип барат. Ага себеп жол тыгыны. Атайын унаалардын зарыл болгон жерине өз убагында барышы айдоочулардан көз каранды. Бирок көбүнөс айдоочулар муну көңүл сыртында калтырып келет. Ушундай иш-чараларды тез өткөрүп, негизинен элдерге тез жардам кыймылы, мисалы үчүн бир адамдын өмүрү менен күрөшөт. Bir adamın ömürü bu öte çoğun baylık, öte çoğun bağıda turadi. Ошол кыймылды тез жардамдар убагында ушул жардам берип турса деген максатта ушул ишти өткөрдүк. Бул көрүнүштү жөнгө салуу үчүн Ноокат районунда маяк рейди өткөрүлдү. Район аймагындагы жол кырсыктарынын санын кыскартуу, керектүү жагдайда тез жардам унааларына жол бошотууга айдоочуларды үндөө үчүн текшерүү мерчемделген. Анын жүрүшүндө атайын үн белги менен келе жаткан тез жардам унаасын өткөрбөй койгондор да болду. Өрт өчүргүч, тез жардам жана милициянын ыкчам тергөө топторунун иш алып баруусунда айдоочуларга тарабынан кандайдыр бир тоскоолдуктарды жаралып калып атат. Ошол максатында эң негизги иш-чара бул тартипке чакыруу жана жол кыймылынын катышуучуларын баарынын түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Шартка ылайык тез жардам бригадасы шашылыш чакырууларга ылдамдыкты күчөтүп бат жетиши керек. Ал эми орто жана жеңил жаракат алган бейтаптарга 30-40 мүнөт аралыгында барышы каралган. Анткени менен дайыма өз убагында келүүгө мүмкүн эмес экенин бүгүнкү жүргүзүлгөн рейд көрсөттү. Бул текшерүүнүн жүрүшүндө тез жардам унаасына жол бошотпогон айдоочуларга мыйзам чегинде айыппул салынып, эскертүүлөр берилди. Сен биринчи айтсаң, мен сизге айтып атам. Мен түшүнөм, урак мен жол бердим да, бирок 15 секунд деп атасың. 15 секунд эмес, мен 1,5 секунд так кармаганым жок, анача. Жок, алганда сен биринчи айт да, мен сизге айтып атам. Ноокат районуна айрыкча мына Ош-Ырзак автожолунун международный трасса 28 километрден 54 километрге чейин өткөрдүк. Ошол аралыкта 7-8 айдоочу скорыйга жол бербеди. Камералар менен анан жарандык активисттердин катышуусу менен биргеликте өткөрдүк. Биз маани бербеген бартабаган убакыт кимдир бирөөнүн тагдыры жашоосу үчүн маанилүү. Андыктан жол күзөтчүлөр жол эрежелерин бузбоого чакырышат. Атайын үн белги менен келаткан унааларды өткөрүүнү эскертишет. Мындай рейдтик иш-чаралар бир күн менен чектелбейт. Айдоочулар арасында түшүндүрүү иштери дагы да улантылат. Зарина Рахманбердиева, Толубай Бурканбеков, УТРК Ош.